Урматтуу бир туугандар, эгерде кызыңызга татыктуу жигит келген болсо, бардык жагынан адеп ахлагы жакшы, дини жакшы, жүрүм туруму жакшы болгон болсо, дароо бергендигиңиз абзел. Урматтуу бир туугандар, көпчүлүк ата-энелер баласына, кызына татыктуу адам келсе дагы болбогон себептер үчүн кыздарын бербестен, болбогон шылтоолорду айтып, жанагы кыздын келечегине балта чапкан окуяларга күбө болуп калып жатабыз да. Урматтуу бир туугандар, пайгамбарыбыз айткан: "Иза жаакум ман тардауна динаху ва хулукаху фазавижу" деген. Эгерде силерге жуучу болуп түшкөн адамдын адеп ахлагына, жүрүм турумуна макул болгон болсоңор, ошол адамды, ошол кызды турмушка бергиле. Ошол балаңар дагы, кызыңар дагы бактылуу болсун деп айткан. Ошондуктан, урматтуу бир туугандар, эгерде кызыңыздарга татыктуу адам келген болсо, дароо убагында бериңиздер. Кээде ата-энелер болбогон себептерден кызыны турмушка бербестен, кечиктирип, же болбосо жанагындай жашоого эч кандай алакасы жок нерселерди эске алып, баланчанын тою болду, андай болду, мындай болду деп жакшы жерден кызыны алып калган окуялар көп. Ошондуктан, урматтуу бир туугандар, кыздарыбыздын келечегине балта чаппастан, эгерде татыктуу бала келген болсо, убагында кыздарды турмушка берелик, алар дагы бактылуу болуп жашасын. Алла Таалам ар бир үйлөнө элек балага татыктуу кыз берсин, ар бир турмушка чыга элек кызга татыктуу жигит берсин деп Алла Тааладан сурайбыз. Алла Таалам бардыгы